Бүгін болып өткен оқиялар, хабарлар жана жаңылыктар менен Күн Кабар Ак Кеме студиясында Адлет Амангулов. Саламатсыздарбы? Чартердик авиакаттамдар боюнча кыскача хабарлардын топтому. Bir neçe өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти. 2020 жылдын 31 июлунда Кыргызстанга Fly Dubai авиакомпаниясынын Dubai Бишкек багыты боюнча кезектеге чыгарып кетүү каттамы учуп келди. Бул рейс менен Кыргызстанга Бириккен Араб Эмирликтеринен биздин 175 жараныбыз кайтып келишти. Алардын катарында жаш балдар дагы бар. Аталган каттам менен Кыргызстанга Дубайдан аэропортунан транзиттик орун алмаштырылып, Emirates Airlines авиакомпаниясы аркылуу АКШ, Иордания, Индонезия, Германия, Корея Республикасы, Афганистан, Пакистан, Кувейт, Австрия, Швейцариядан мекендештерибиз дагы учуп келишкен. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргызстанга кайтарып келүү иштери улантылууда. Бишкек шаарына Новосибирсктен Кыргызстандын 184 жаран учуп келди. 31 июлда Кыргызстанга авиатрафик авиакомпаниясынын Новосибирск Бишкек багыты боюнча Россиядан 184 Кыргыз Республикасынын жараны кайтып келди. Алардын арасында кош бойлуу аялдар, жаш баласы бар аялдар, улгайган адамдар, Новосибирск клиникаларында операция жасаткан адамдар, депортацияланган жарандар жана Сибир жогорку окуу жайларында окуп жаткан Кыргызстандын жарандары болгон студенттер киргизилген. Бул каттам менен кыргызстандык Новосибирск, Владивосток, Якутск, ошондой эле Түштүк Сахалинск, Красноярск, ошондой эле Сибир федералдык округунун башка шаарларынан келишкен. Мындан тышкары бул борт менен Кыргызстанга Новосибирск облусунда түзүлгөн Кыргыз диаспорасынын 2 ИВЛ аппараты жана 200 000 рубльдан ашык суммадагы дары-дармектерден турган гуманитардык жүк келди. Ош шаарына Екатеринбургдан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. 2020 жылдын 31 июлунда Ошко Екатеринбургдан Уральские авиалиния ачык акционердик коомунун чартердик каттамы менен мекенге 239 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти. Алардын ичинде балдар дагы бар. Аталган каттам менен Ош шаарына Россияда окуган студенттер Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Магнитогорск, Салехард, Ханты-Мансийск, ошондой эле Жаңы Уренгой, Курган жана Перимде жашап кайтып келүүгө өтө муктаж болгон жарандар учуп келишкен. Ош шаарына Новосибирсктен Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. 1 августта Кыргызстанга Сибиресчет авиакомпаниясынын Новосибирск Ош багыты боюнча каттам учуп келген. Бул каттам менен мекенине Россиядан 169 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келген. Анын ичинде кош бойлуу аялдар, жаш балдары бар аялдар, улгайган жарандар, Новосибирсктин клиникаларында операция жасаткандар, Сибир федералдык округунун жогорку окуу жайларында окуган кыргызстандык студенттер бар. Ошондой эле бул каттам менен Сибир федералдык округунун башка региондорунан, Иркутск облусунан жана Красноярсктан Кыргыз Республикасынын жарандары дагы учуп келген. Бул рейс аркылуу Кыргызстанга Новосибирск облусунун кыргыз диаспорасы тарабынан түзүлгөн жалпы баасы 700 000 рубль болгон дары-дармек каражаттары жана ультрафиолет лампалары катары гуманитардык жүк келген. Ош шаарына Москвадан Кыргызстандын жарандары учуп келишти. Кече 1 августта Кыргызстанга авиатрафик авиакомпаниясынын борту менен Москва-Ош багыты боюнча 162 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келди. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Бишкек шаарына Таиланддан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. Чет мамлекеттерден биздин жарандарды кайтаруу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөттүн тапшырмасын аткаруунун алкагында 2020 жылдан 1 августунда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Казакстан тарабы менен биргеликте Таиланд королдугунан 7 Кыргыз Республикасынын жаранын кайтаруу иши жүзөгө ашырылган. Биздин жарандар Skat Airlines казакстандык авиакомпаниясынын чартердик каттамы менен Бангкок шаарынан Алматы шаарынын эл аралык аэропортуна учуп келип, Бишкек шаарына атайын транспорт менен чыгарылган. Бишкек шаарына Санкт-Петербургдан Кыргызстандын 173 жараны учуп келди. 1 августта Кыргызстанга TezJet авиакомпаниясынын Санкт-Петербург Бишкек багыты боюнча Россиядан 173 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келген. Бул каттамга Россиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер, төрөтө жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары бар аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтышы керек болгон. Себеби бар жарандар, мисалы оор илдеттери барлар, жакында эле хирургиялык операция жасаткандар, жакындарынын кайтыш болушу жана башка оор турмуш кырдаалдарына кабылгандар киргизилген. Чет мамлекеттерде жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер улантылууда. Россия жана Казакстандын чыгарасында калып кеткен мекендештердин абалы боюнча кыскача. Баштабайсыңар посольствонун жанында.
ошон жана барганбыз, собрание кылып, эмне мына жак. Бузулукка келсеңер, ошол жерден список кылып, автобус менен алып кетебиз деген акча менен. Анан биз ошого алданып келип алыптырбыз. Көрсө эч кандай список жок экен. Ошентип келип алып отурабыз мына сиздерге кошулуп. Ким түзүп аткан посольствонун жана список? Посольство жана Кошматов Улан деген бала түзүп аткан списокту. Числону айтып боло бүгүнкү. 20 качасы? Жок, бүгүн 30. Бүгүнбү? Бүгүн 30-iyul 2020-жыл. Ошо турабыз биз дагы эмне кылышты билбей. Бул кетесиңер келет деген бизге среда автобус келет деген. Чыккыла жолго деп жарым автобус менен тиякта турат. Автобус менен тиякта неле Самарада турат экен. Биз болсо поезд менен келгенбиз барыбыз. Бул жактын жагдайы палатка барбы? Каякта жатып атасыз? Жок, палатка албагыла деген бизге. Кетесиңер деп. Такси менен келгендер такси менен келишти, поезд менен келгендер поезд менен келишти. И самолеттон үмүттөнбөй эле только автобус келет деди. Ошо автобуска үмүттөнүп келгенбиз. Жаш балдары да бар, оюнда бар, келинчектер бар. 3 ай 4 айлап чуркадык, эч кандай бизге очередь тийген жок. Только ошо Аскат Улан аркылуу гана кетип атышат. Аэропортко да бардык, өтө жаш кыздар кетти, биз калдык. Мен 3 айдан бери чуркап жүрөм. Оорулуу деген документибиз да өткөн жок. Посольстводагы балдар, короче, бизди алдап, понедельник бат жеткиле средага деди, кечинде келип түштүк. Поездда мени менен кошо 120дан ашык адам келди. Ошо бизди ошентип алдап коюшту. Азыр болсо түнү менен биз сыртта калдык, бирок кыргыздын балдарына чоң рахмат, өздөрүнүн местасын берип, өздөрү сыртта жүрдү. Сүйлөй берди да. Орусча ким сүйлөдү? Сүйлөй бербесиңер барлар. Ачкыңыз менен таанылбайт экенсиз, сүйлөй бериңиз. Ошо бизди дагы посольствого чакырышкан. Посольствого кирип, ичине кирип, балдар киришип, ошо кетесиңер ушакка баргыла, Бузулукка бара бергиле деп бизде списка түзүп, группага киргизип, группа менен бияка келдик. Биз поезд менен келдик, автобус менен келаткандар да бар. Еще дагы келатышат окшойт. Ошо келбегиле, бияка бизди алдап коюптур, алар камалып кетиптир, ал балдар. Ошо. Ким жөнөттү эле сизди? Ошо ким деген бала ошо, ким деген балдар? Аскат менен Улан Ташкожоев деген балдар список группа түзүп туруп, только группадагылар гана баргыла деди. Группадагылар гана келдик, биз аштадан эле айткан жок. 25 числа вечером, где-то к 4 часам мы прибыли в поселок Бузулук. Нас привезли сюда на маршрутках. Мы приехали сюда и узнали, что никаких автобусов нет. Что нас обманули, что мы остались вот тут со всеми, без ничего, без еды. И что посоветуешь? И посоветовали бы, чтобы не пошли, не слушали ни посольства, ждали открытия границ, чтобы сюда больше не приезжали. Потому что здесь очень много людей, потому что вчера более 100 людей прибыло вместе с нами. И еще едут. Вот. Большое спасибо всем, кто нас встретил. Вот. Все, что я могу сказать. Жақында болуш керек, жақында. Birden, bir tuğandar, birden. Çık söyle. Birden, bir tuğan, birden. Қазақ тарапымен не себептен сіздер сөйлеспедіңіздер? İtalya ay sayın söylüştürüyoruz. Ay sayın. Ben 4. yolu geliyorum Marienburg'a. 4. yolu. Mart'tan beri 4. Болды, толтырып Мен өзім лично қанша адамды жөнөттүм башынан. Biz келгенде нарғыларды емеспіз. Мына азырғына. Мен сізге дага айтып жүрөм. Мен ар бир чыгышым. Мен мына жерде егер кейінгі жұма менің күнім. Кейінгі жұма төресем, маңа документ жасап бересіңербі? Оңа жасап бересіз. Туачылар. Yetesin dursa bu gibi cuma çayı. Ular sözünü alışkırın.
1 августта ачылышы мүмкүн болгон Кыргызстан жана Россиянын авиакаттамдары абалдын оорлошун эске алуу менен дагы жылдырылды. Ошол эле учурда Россия, Турция, Улуу Британия, Танзания, Абхазия менен авиакаттамдарын ачты. Ал эми жакынкы күндөрү Тажикстан, Түштүк Корея, Араб Эмираттары менен ачуу пландалып жатат. Кыргызстанга авиакаттамдарды ачуу иши улантылууда. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок так датасы эки тараптын айтыша элек. Ошондой эле өкмөт тарабынан айтылган 4 өлкө Россия, Турция, Казакстан, Араб Эмираты менен сүйлөшүүлөр улантылууда. Бизге катталыңыздар, жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.